Biz oşo günü saat 4'lerde 29 aprel günü bu yerden çıkıp kettik edi. Anan keyin Beşkentke bardık. Ondan da bu yerden dagы çıkılada İsfanaga bardı. Bayzak деген başka yol menen bardık. 2 saatta jettik. Anan bari o yerde otursak, anan internetlerde bilbeyim bu baylanışı barlar bar da sırası düşürgөнүкө биздин WhatsApp'ка айтады. Anan şu yerde men özüm үйüm kүйүп жатканын көрүp, кошуналарымды көрүп, бардыгы курал кармап алыптыр. Ар бири де куралы бар. Кошуналарыңызда? Ошол адамдардан. Солдаттар көрүнбөдү, только гражданский кийингендер, куралы бар колунда. Анан анча шок болуп, жаман абалда болуп, ыйладым, эме кылып өзүм билбей калдым. Ошонун үкөл алып эме болуп зорго өзүмө келдим. Үйүм полный парсылдап күйүп атат. Кошуналарым победа, биз жеңдик, мына кеселерге чачтык деп, тажикча биз билебиз да. Күйгүздүк деп, азыр немеси бар, видеосу көрсөтөм. Журналисттерим тартып кетти. Ошентип атат. Анан мен шок абалда ошо Испанадан кийинче өзүмө келе албай жүрдүм. Кийин келдик, анан барып келет экенбиз. Барсак эч нерсе жок. Тегиз кылып жалп айтып чаптыр. Битте кашыгым калган эмес. Абал бир сыйра тазалабаган. Ошо сүйлөп победа деп атканда биягы да полный менин нерселерим алдыга үйүп алып тур, көрүнүп турат. Бардыгы видеодо бардыгы түшкөн. Холодильник бар, мен өз бизнес кылат дедим, коробкаларым полный чыгарып, ошо мага менин тааныш эле кошуналарым да. Складым каерде, мен 30 жылдан бери жашайм. Ол балдар мен бар, мен жок баарын билет. Параллельно жашайм, анда жолдун биягында. Ушундай чыксам алар көрүнөт. Биягыман бардыкта чыкты. Бирок биз урушкан эмеспиз, жакшы эле жашайт деп. Мунчалык болот деп мындайды мен күткөн эмесмин. Эч булар мен урушканым жок экен. Жакшы эле жашайт эдик. Илгери бир уруш болду, онда тез эле тынчып калды. Мунусу да ушу күйүүбүз сүйлөрүбүз. Өзү мындай болот да, мисалы кыргыз өзбек же башка аралашып жашаган жерде, мына алар той кылат. Тойго кошуна кир дейт да. Анан сиз кыласыз, кошуна кир деп, анан той кылып атып, кошунаңызды айтпай койбосоңуз керек. Жок, биз мамилебиз жакшы болгон. Эч мен тажиктер, мен 30 жыл жашадым, урушканым жок ошол балдар менен. Ошол видеодо жүргөндөр менен жакшы мамиледе болгонбуз. Бирок ушундайды мен күткөн эмесмин да. Булардан же оларды бирөө Жок, ошо ондан бери сүйлөшкөн жокмун. Сурайын дегеним баягы той топурга кирчү элеңиздер бири-бириңиздерге, жамандык жакшылыкка. Жакшы эдик биз. Ушу уруш боло берип алыстап атабыз. Той топур, мындай жаназа жерлерге кирип чыгат эдик. Жакын да биз жөн эле тийип турабыз бири-бирибизге. Параллельно ушундай чыксак, тажикке мага тажиктер жакыныраак. Үйлөр бияк. Кыргыздарга караганда. Биякка жеткичем олар жак. Стадион үстү. Ошондо саат канчаларда үйлөр күйдү десе болот? Неме энди караңгы кирип келаткан экен, ошондо күйгүзгөн. Биз чыгып кеткен экен, булар көргөн, караса эч ким жок. Кулптарыбызды suurup ташап калыптарды. Күйгүзгөн. Ошондо военныйлер бири дагы көрүнгөн эмес да, только гражданский балдарды тарткан, бирок мен солдаттарды көрбөдүм о жерде. Только тааныш балдар көрүнүп турат. Ар тартканда ким тарткан билбейм, военныйлер жок. Только ушу жашоочулар тартып туруптур да, видеодо ошону таң калдым, мен солдаттар көрүнбөдү. Азыр ошолордун аттарынан бери билесиз? Билем. 30 жылдан бери ушундай балдар эди, азыр чоң бала болуп үйлөндү, 4 балалуу, 5 балалуу болгон балдар, бирок жакшы жашайт эдик. Мен олар менен жаман жакшы болгонум жок, бизге жамандыгы жок эди. Ошого мен таң калам да. Колдоруда курал бар эди. Азыркы убакта мен ошо куралдарды жыйып кетти, ошолорду мен точно билбейм. Ар бириде бирден курал турган. Видеосун аз көрсөтөм, бардыгы да бар. Бардыгыга берип койгон. Ким берген биз билбейбиз. Бирок видеодо так эме көрүнүп турат да ана. Анан эже мына жерде азыр ошол адамдар жүрүшөт, мына кээ бир жерде стройка башталыптыр, кээ бир жерде жок экен. Курулуштар кандай болуп атат? Курулуштарды нар жактан баштап, mana shu биз жактан баштаганда жакшы болот деди. Ошентип ар жерден эле биз жакка өткүлө десек, ал өтөлүк. Ар жерден баштады. Ана дөңдөн, ояктан бияктан баштап келатат. Биз жакка эми келер да, мына ушу чек арадагы ал жетелек. Бизге келелек. Эми келет деп турат, келер да. Баягы биз жардамчы болобуз деп келип атышты эле го, жана молдолор келишти эле, жана давачылар. Алар иштеп атабы? Олар иштеди. Биз жашай турган жерибиз жок да. Мен мисалы эч нерсем жок, күйүп кеткен, үйүм алыс, кээ бирлер жакын туугандарыныкы эмекан биз мындай немеден шипырдан тургузуп жашай турган жер кылып алдык, ошого жардамдашты олар. Жакшы жардам беришти. Ошондон кетишти. Кетишти.
Жакшы жардам берди o балдарым. Азыр андан бери дагы имиш-имиштер чыгып атыптыр кайра-кайра. Ой бастырып келатат экен деп кайрадан. Ошондойлорду угабыз. Энди мурда ок дейди көптөргө, кече күйгүзүп тышады. Биз төлкө ана şu телефон тиктеп тынчылыкпы деп илгергидей жашоо жок да. Жүрөгүбүз алегидей болуп бүкүлдөп эмне болду? Тынчылыкпы, чек ара чечилдиби же чечилбедиби? Оюбуз бир жерде эмес. Бир ишти илгери мен мисалы помидор, бадырын, парник кылып дыйканчылык кылат эдим. Ошолорума үйгө жакын баарын күйгүзүп салды. 100 бар деп өзүм жейт эдим, сатат эдим. Ошо 100 тага чейин немелерге чейин күйгүзүп тышаган. Азыр бир нерсеге колубуз ишке барбайт. Же бу жерде жашайбызбы, чек араны чечип береби? Ар оюбуз бир жерде эмес. Эч ким ишканга кол барбайт. Эгер чек ара чечилсе, анан биз бир нерсе кылып ынтылсак болот. Канча балаңыз бар өзү? 2 ул 2 кызым бар. Анан азыр 2 неберем колумда. Балдарыңыз, кыздарды берген окшойт. Кыздар чыгарган, мен балдарым ал үйлөө элегеде. Мен үйлөйм деп жыйынган дүниям күйүп калды. Жакында үйлөйм дедим эдем калды, эми да 1 жылдан кийин үйлөйбүз бекчилен. Кандай болот, Куда билет энди буягы. Балдарыңыз каякта азыр? Ушу жерде чакырбагам экөөм жанымда. Балдарыңыз эмне дейт эми? Алардын маанайы кандай? Билбесем, оларам ойлонуп эле отурат, мен кысак деп же. Билбесем, эмне кылышыбызды билбейбиз, азыр оюбузду бир жерге топтой албай атабыз. Үйдү салабыз, салгандан кийин чек араны чечсе кирип кантип жашайбыз деп ойдо отурабыз. Өкмөт ишенимдүү бир нерсе айтып атабы? Бизге şu президент менен Ташиев эле ишенимдүү нерсе айтты, үйдү салып берет деп. Ошолорго ишенебиз. Мен Ташиев менен Жапаровго дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анткени бул жерде төлкө биз кредит менен жашайт. Мурдай бизге эч ким караган эмес. Мурдагы согушта ок тийсе дагы бир туурамдан анам жардамга келген эмес. Билбейт амедди максат. Азыр Кудайга шүгүр ушу президентибиз менен Ташиев келип көңүл буруп өзүлөрү кабар алып, кредитти мен көтөрүп чыктым суранып. Менде 250 000 кредитим бар эди. Бардык кредиттерибизди жаап берди. Шуга мен жабылды. Şu Ташиев менен Жапаров ушуну жаап берди, биздин үнүбүз жетти. Ошого мен ыраазычылыгым да. Үй күйгөндөрдүн биз залогко коюп алган эдик. Мен ошону биринчи Ташиев келген күнү айттым, бирок жаап берди. Бардыгыбыздыкы жабылды. Үй күйгөндөрдүк. Ушуга ыраазымын президентибизге, Ташиевке мен дагы бир ыраазычылыгымды билдирем. Бирок мына Лейлек район жетекчилериге ончо эле үнүбүз жетпей атат негизи. Алар эми жакыныраакка тез келип турса болбойт экен. Президенттин өкүлү ошо өзүңүздөрдүн балаңыздар. Билбейм, олар ким, биз келгенде келип жаткандар, ал жакшы эми жок. Келсе келип жаткан.